Путиндин маалымат катчысы Кыргызстандагы бийликти басып алуу аракети боюнча комментарий берди. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кыргызстандын бийлигинде өлкөдөгү тартипти камсыз кылуу үчүн бардыгы бар деп билдирди. Ал мындай билдирүүсүн бийликти күч менен басып алууга шектелген адамдардын тобу кармалгандан кийин айткандыгын Коммерсант басылмасы жазып чыкты. Ал белгилегендей, Орусия менен Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн ортосунда тынымсыз байланыштар бар, ошондуктан орус тарап маалымат алып турат деп белгилеген. Беле кетсек, Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматы массалык башаламандыктарды уюштуруу менен бийликти күч менен басып алууну көздөгөн адамдардын тобун кармап, алардын планы боюнча кенен маалымат берген. Алардын катарында башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адыл уулу бар экендиги айтылган. 1-май райондук соту аны кийинки жылдын 10-январына чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Екатерина Бивол Садыр Жапаровдун Биволго берген белегине реакция жасады. Мушкери Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатерина Бивол мурунку күйөөсүнүн өлкө башчы Садыр Жапаровдон өзгөчө унаа алышына реакция жасады. Анда Екатерина Бивол мушкердин мындай белектерди алуусу карьерасын төмөн гана түшүрүп жатканын белгилеген. Ал мага балдарды карашпай, туулган мекенине учуп кетти. Ал жактан мурдагы чемпион 2 күн мурун бокс боюнча машыктыруучуга акча салынган калың конверт берип, бүгүн президенттин колунан корольдордун деңгээлиндеги унаа алды. Сулуу Кыргызстан жарандар үчүн өзгөрүүлөргө муктаж, бирок алар унааны мурдагы чемпионго берип жатышат. Сөз жок деп жазды Екатерина Бивол. 12 ноябрь күнү кечинде Дмитрий Биволго президенттин уулу Рустам Жапаров Rolls-Royce унаасын тапшырган. Райымбек Матраимов камактан бошотулду. Бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов камактан бошотулду. Бул тууралуу маалыматты 13 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунан ырастады. Маалыматка ылайык 11 ноябрда райондук сот УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, аны иш жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Беле кетсек, УКМК Матраимов март айында Азербайжандын борбору Баку шаарынан кармалганын маалымдап, өлкөгө алып келген. Ал кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен айыпталып келет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Хусилер АКШнын согуштук кемелерине кол салышты. Йемендин түндүк бөлүгүн башкарган Ансар Аллах кыймылы Араб деңизиндеги америкалык USS Абрахам Линкольн авианосецине чабуул коюшту. Бул тууралуу кыймылдын аскери өкүлү Яха Сариянын билдирүүсүнө таянып, чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Анда Сария хусилердин аба күчтөрүнүн америкалык учак конуучу согуштук кемеге карата соккусу алар Йеменге каршы операция жүргүзүүгө даярданып жаткандыктан жасалганын белгилеген. Ошондой эле ал Американын Кызыл деңиздеги 2 эсминец класстагы кемесине дагы кол салышканын маалымдаган. Эки кол салуу тең 8 саатка созулган. Шииттердин Ансар Аллах кыймылы Йемендин Кызыл деңиз жээгинин көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөйт. Туркия менен Германияга ыраазыбыз. Садыр Жапаров Пуда сөз сүйлөдү. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Азербайжандын борбору Баку шаарында бунун климаттын өзгөрүшүнүн Алкактык конвенциясына кошулган тараптарынын 29 конференциясында сүйлөп жатып, климаттын өзгөрүшүнө каршы туруу үчүн дүйнө өлкөлөрүн биригүүгө чакырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров климаттын көйгөйлөрдү алдын алууда дүйнө өлкөлөрүн өз ара мамилелерине карабастан биригиши керектигин айтты.
Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдө өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге бере турчу жардамды 2 триллион долларга чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбооруна тышкы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи, деди президент. Өлкө башчы тышкы карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечкен. Туркия менен Германияга ыраазычылык билдирди. Ошондой эле ал конференцияда Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө басым жасап жатканын белгиледи жана климаттын өзгөрүшү менен суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу маселеси курчуп баратканын, буга байланыштуу энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого алууну өтүндү.